Салам достор, кайрадан силерди кубанычтамын көргөнү, бирок болсо бул 5-чи видео акыркы ушул сериянын. Жүрөгүңөрдү Кудайга берүү дегенде. Каналга подписка алганды унутпаңыздар, комментарий жазып кетиңиздер. Бөлүнгөн жүрөк, жоголгон жүрөк деп айтып койдум. Улум жүрөгүңдү мага бер деп айткан эсиңиздерде Кудай. Сен Машаякка жүрөгүңдүн бир бөлүгүн бере албайсың. Анткени бөлүнгөн жүрөк айткандай эле жоголгон же өлүк жүрөк. Бир бөлүк болсо жүрөк, бул өлүп калган жүрөк да. Жүрөк арамдыкка багытталса, ушул жолго түшсө, түшсүн. Эмнеге айтайынбы? Эгерде ал туура жолго кайра кайтып келсе, Иса аны кабыл алат, тазалайт жана жеткилең кылат. Бул үчүн гана жүрөк бир гана бурулушу керек. Бир бөлүгү катары эмес, бүтүндөй адил жолдо турушу керек. Сенин жүрөгүң кайсы жерде болсо да, эгер ал Машаяк менен болбосо, анда ал адилетсиз жерде. Бар да жүрөгүңдү куткаруучунун колуна тапшыр. Жүрөгүңдү ага бер. Анткени мен сага айтам, ал сенин жүрөгүң үчүн кереметтерди жасайт. Жүрөгүңдү мага бер, байкуш, арам, булганган, бузулган жүрөк. Аны Машаякка бер. Азыр ал таш, бузулган. Бирок Машаяк аны алат да. Ал анын ыйык колунда болот. Ошондо сен таза, булганбаган, таштан эмес, асмандагы денелүү жүрөгүңдү көрөсүң. Өзүңдү анын сүйүүсүнө жана анын чексиз ырайымынын күчүнө башый. Ошондо ал сенин ичиңде таза жүрөктү жаратат. Жана сенин ичиңде туура рух жаратат. Кудай сага жүрөгүңдү Исага берүүгө жана аны азыр кылууга жардам берсин.